Бишкек шаарындагы өзгөчө ЗАЗ-965 башкача айтканда Запорожец унаасы көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурдуруп жаткан кези. Ага көз арткандар арбын. Анда өзгөчө авто унаа туурасында кенен маалымат алалы. Бул биздин бүткөн машинабыз Запорожец Горбатый 1966 жылкы. Бул бизге кантип келип калган? Жестем өзүнүн таанышынан 5 жыл мурун өзүнө сатып алып коюптур. Бул канча деген жылдар бою гаражда жаткан өзүчө. Анан 1 жыл мурун мындай карап, өзү ушул машиналарга кызыгабыз да. Видеолорун көрүп, не болбосун ушуну жасап чыксак деген мындайча айтканда идея келди. Алдык, байкелер менен кеңештим, баардык туугандар менен кеңештик, баардык колдошту мени. Ошолордун колдоосу менен акырындыктан жасап чыга баштадык. Мотор жагына келсек, буда эменики турат. Nissan Micra'ныкы турат. Буга чейин биринчи бул машинага өзү Passat'тыкын салынган. Эски Passat'тыкы полностью мотор, коробка, сиденье полностью Passat'тыкка кирген. Ал жарабай калып, брак болуп, не дегенде рулю бул жака кайрылып, бул жака кайрылбачы да. Канча оңдоттук, канча эметтик, анан донер кылып, мындай Nissan Micra деген машинаныкын салдык. Полностью автомат. Nissan Micra'нын мотору, объему 1. Өзүнүн бул машинанын мотору өзү артында болот. Бул машина өзү сүрөттөрүн карасаңыздар, эме болот. Кичинекейирээк болот. Полностью могулары стекловолокнодон жасалган, өзүнүн бампери эмес, мынакей. Зуун уксаңыздар. Стекловолокно менен полный чоңойтулган. Плюс бул машина 30 сантиметр, 20 сантиметр да өстүрүлгөн. Не дегенде өзү кичинекей болуп, Nissan Micra бир аз чоңураак болгон. Полностью буга мындайча айтканда халаттын отношения кылган эмеспиз. Машина боюнча дагы айтканда, бунун бамперлери да стекловолокно. Бунун өзү темир кузову өтө оор болот экен. Могул жакта да бампери бар. Аны атайын могул жакта туманник коелу деп чечкенбиз. Буюрса жакын арада тагылат бул. Машина боюнча айтканда булга машинага 1 жылдай убакыт кетти. Канча деген нерв, канча деген убакыт, каражат десем дагы болот. Полный, мисалы үчүн могул жагына келгенде деле, могул жагына деле бул өзүнүкү эмес да. Полностью жыгачтан кезилип, жазалып, алькантара деген материал болот. Полностью ушуга кайра чаптап чыгып кылганбыз. Кут бергендин айтымында ретро машина элдерге жылуу эмоция тартуулайт. Учурда шаардын көчөлөрүндө жылдызга айланган чакан унаасы менен күнүмдүк иштерин да бүтүрөт. Бул машинага полноценно өзү 1 жыл убакыт кетти, акчасы $15.000 кетти. Не дегенде буга 2 машина кирди да. Биринчиси Passat кетти, ал ыргытылды, кайра Nissan Micra келди. Могу стекловолокнодон эле бамперлери заказ менен жасалды да. Азыр опана. Билим, Кутберген жана Бердикожо 1 жылдан бери ретро машиналарды жаңыртып жасап келе жатышат. Алар алгач ЗАЗ-965ти жасаса, учурда 1955 жылкы Победа М20 унаасын жасап жаткан кездери. Билим менен Кутберген группалаштар, алар жаш кездеринен эле авто унааларды оңдоого кызыгып өсүшкөн. Бизде көбү сурашат, бул машиналарды кайдан табасыздар, эмне кылып табасыздар деп. Биз негизи өзүбүздүн кызыгуубуз бар ушул нерселерге. Кызыгуубуз болгондуктан биз TikToктон, Instagramдан дегеле жана машина сатат деген пабликтерден көп карап турабыз ушундай машиналарды. Ошол жака чыгып калгандан кийин эле биз тезинен ээсине чалып, сүйлөшүп, көрүп, эгер машина жага турган болсо, сразу эле алабыз. Биз бул жактан технический жактарын жасайбыз. Технический бизде моторун, ходовойун ошол жактан бул жактан жасалат ушул гараждан в основном. Андан кийинки этап болсо бизде покраскалары, мисалы салону башка жактан жасалат. Салонун негизи бул эскиздерин азыр ушул жактан жасайбыз. Бул жакта эмне оборудование болсо ошол менен бардыгын тең ушул жактан жасайбыз. Калганын болсо уже покраска, майда барат нерселерин уже башка мастерлерге алып барабыз. Биз машина оңдогонду негизги мындай кичинебизден эле кызыккандыктан ар кайсы байкелерден, машина оңдогон жактардан, мисалы бул машинага болгон сүйүүдөн эле жаралган нерсе болуп эсептелет. Бул машинаны жасоодо көптөгөн проблемалар болот. Могул мисалы башка машиналардыкындай детальдары бунун базарда сатылбайт. Ошондуктан бизде кээде ушундай строительный материалдарды колдонуп, ушинтип восстановление кылганга туура келет. Ретро унааларынын ышкыбоздору алдыда көптөгөн эски унааларды жаңыртабыз деген максаттары бар. Алардын мындай демилгесине жакындары демөөрчүлүк кылат. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.